Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 9-сабак. Мыкты жетекчиликтин 70 сыры деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Эсиңиздерде болсо, биз буга чейин мыкты жетекчиликтин 70 сыры деген теманын 49-на чейин тааныштырганбыз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта 50-сүнөн баштайбыз. Натыйжалуу башкаруу үчүн алгач жетекчи өзүнүн ролун түшүнүүсү зарыл. Башкаруучулук лидерлик сапатты өстүрүп туруу, мекеме уюмдун мыкты менеджери катары өзүңдүн брендиңди түз. Ошондой эле кесипкөйлүк имиджиңди жогорулатуу, жамаат, эл алдында сүйлөө, идея, жаңылыкты презентациялоо, башкалар менен таасирдүү мамилелерди түзүү жөндөмүн өстүрүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Ошондой эле жетекчи жоопкерчиликтүү, ак ниет лидер боло билүүсү зарыл. Башкарууда этикалык талаптарды сактоо, максаттуу жана ачык айкындык менен башкаруу. 51. Коммуникация эффективдүү башкаруунун өзөгү. Жетекчи активдүү угуп, тыңшап жана эмпатияны өздөштүрүүсү керек. Ошондой эле жамааттагы конфликттерди чечүү жана сүйлөшүүнү билүү зарыл. 52. Жакшы натыйжалуу команданы түз. Мыкты команда мүчөлөрүн тандай билүү, ошондой эле кызматташтыкты жана командалык маанайды өнүктүрүү, жамааттагы көп түрдүүлүктү башкара билүү. 53. Ойлонулган стратегиялык программаларды түз жана чечимдерди кабыл ал. Артыкчылыктарды белгилөө, өзгөрүүлөргө, инновацияга ыңгайлашуу колдоо. 54. Жакшы натыйжалуулукту башкара бил. Иште күтүүлөрдү, натыйжаларды, стандарттарды белгилөө. Адамдарды үзгүлтүксүз машыктыруу жана колдоо. Иштин жыйынтыгын, натыйжасын баалоо жана талкуулоо. Мыкты жетишкендиктерди таануу, белгилөө жана сыйлоо. 55. Өзгөрүүлөрдү тоскоолдук, кризистик абалда башкара бил. Уюмдагы өзгөрүүлөр, жаңылыктарды башкаруу, ошондой эле кризисти, каршылык көрсөтүүнү чече билүү жана туруктуулукту өнүктүрүү. 56. Талаш тартыш, кризистик учурда этикалык чечимдерди кабыл алып, адилеттүүлүк менен чече бил. 57. Өзүңдүн жана иштөөчү персоналдын максат милдетин аныктап, ишти пландай бил. 58. Көңүл буруңуздар, урматтуу жетекчилер, ар бир жетекчи үчүн өтө маанилүү. Кызматчыларды тандоодо жетекчи төмөнкүлөргө көңүл буруш керек. Кесипкөйлүгү, инсандык сапаты, башка адамдар менен иштей билүүсү, тил табышуусу, эч качан тааныш билиш, азгырыктарга адашып, кызматчыны тандабаңыздар. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр дагы ар бир сырды анализдеп, китепти дагы колго алып окуп чыгууңуздарды сунуштаймын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.